Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Карындашын коргоп ок чыгарган ага 2 айга камакта калтырылды. Карындашын коргоп ок чыгарган жарандын баш коргоо чарасы каралып 2 айга камакка калтырылды. Бул тууралуу Чүй облустук сотунан билдиришти. Мындай чечимди Чүй райондук соту чыгарган. Эсиңиздерге сала кетсек, окуя 1-июлда болжол менен саат 8:30да Бишкек Тору-Картунаа жолунун 69-чакырымында Токмок шаарынын аймагында болгон. Анда карындашына ыдык көрсөткөн кишинин агасы травматикалык курал колдонгон. Ал алган жараатынан каза болгон. Урматтуу мекендештер, бул видеого лайк басып, комментарий калтырып, бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүгө жана акыйкатты орнотууга жардам бериңиздер. Урматтуу кыргыз элим, ушул оор абалда менин байкемди колдоп жатканыңарга ыраазычылыгымды билдирет элем. Буюрса жакында аз калды соту болот. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчы Экташиевден суранат элем. Байкемди үй камагына кое бериңиздерчи. Мага окшоп канча дагы аял кор болуш керек. Мындай ишти токтотолу. Мирзиёев Каракалпакстандагы жоготуулар тууралуу маалымат берди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каракалпакстандагы башаламандыктардагы жоготуулар тууралуу үнгатты. Маалымат кызматы 3-июлда тараткан билдирүүсүндө президент канчадан мет кеткенин же жарадар болгонун айткан эмес. Тилекке каршы жайкын тургундардын жана коопсуздук кызматкерлеринин арасындагы дагы жоготуулар бар деген Мирзиёев. Каракалпакстанда нааразычылык акцияларынын тутанышына Конституциянын жаңы редакциясынын коомдук талкууга чыгышы түрткү болгон. Азыркы баш мыйзамда Каракалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деп мүнөздөлгөн. Анын суверенитети Өзбекстан тарабынан корголоору жазылган болчу, бирок жаңы сунушталган конституциялык өзгөртүүлөрдүн долбоорунан бул мүнөздөмөлөр алынган. 1-июлда бул өзгөртүүлөргө каршы республика борбору Нукуста миңдеген адамдардын катышуусунда жапырт акция өткөн. Социалдык тармактарга Каракалпакстандын башка аймактарында да нааразычылык демонстрациялары өткөнү кабарланып, видеолор жарыяланган. Алардын айрымдарында митингге чыккандар күч менен таратылганын көрүүгө болот. Кээ бир тасмаларда күч кызматкерлери курал колдонуп жатканда чагылдырылган. Бирок бул кадрлар канчалык реалдуу экенин бушуктоо мүмкүн эмес. Нукуста интернет өчүрүлгөн. Шавкат Мирзиёев 2-июлда Каракалпакстан Республикасынын борбору Нукуска барып, жергиликтүү депутаттар менен жолуккан. Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну сунуштаган. Аскар Акаев Садыр Жапаров көмтөрдү алып туура кылды деп ойлойм. Азыркы президент Садыр Жапаров көмтөр алтын генин алып туура кылды деп ойлойм. Мындай пикирин Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Казакстандын Тенгри News Кейси басылмасына берген интервьюсунда билдирди. Анткени башында эле негизги келишимде 10 жылдан кийин ийгиликтүү иштеп, жакшы кирешелүүлүккө жеткенден кийин канадалык компания долбоорду толугу менен республикага кайтарып берери айтылган. Бирок кийинки жетекчилердин тушунда мындай болгон жок деген Аскар Акаев. Мен бул компаниянын алгачкы 10 жылдык мезгилин бардык татаал жактарын билгендиктен жардам бердим. Мен президент Садыр Жапаровго ыраазымын. Ал интервьюларынын биринде Аскар Акаев экөөбүз бардык дооматтарды алып салдык. Анын үстүнө алып келип бизге көрсөтмө берип жардам берди деп айткан деп билдирди Аскар Акаев. Эске салсак 2022-жылы апрелдин башында президент Садыр Жапаров коомчулукка кайрылуу жасап, көмтөр алтын гени толугу менен Кыргызстандын менчигине өттү деген. Өзбекстандагы абал Жапаровдун маалымат катчысы билдирүүлөрдөн карманууга чакырды. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев коңшу жана башка чет мамлекеттерде болуп жаткан окуяларга байланыштуу чагымчыл билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырды. Коомдук ишмерлер, жарандык активисттер, блогерлерди жана башка активдүү турмуштук позициядагы адамдарды коңшу жана башка чет мамлекеттерде болуп жаткан окуяларга карата ар кандай чагымчыл билдирүүлөрдү жарыялоодон жана баа берүүдөн карманууга чакырабыз деп жазган ал социалдык тармактагы баракчасына. Султанбаев Кыргызстан тынчтык сүйгөн өлкө катары башка бир дагы чет мамлекеттин ички ишине келишүүгө укугу жок экенин белгилеген. Чет мамлекеттерде болуп жаткан процесстердин баары алардын ички иши. Ошондуктан биз дагы бир жолу коңшулаш жана башка мамлекеттерде болуп жаткан окуяларга мамлекеттердин ортосундагы ынак коңшулаштыктын принциптерине каршы келген пикирлерди жана баалоолорду жарыялабоону өтүнөбүз деген өлкө башчынын маалымат кызматы. Алайын деген ойым бар да.
кандай алсам экен деп жүрсөм да таныстар айтып калды. Жаңы ачылган кооператив бар экен, Исламский. Ошодон алсаң тезирээк берет экен дегенден тапшырганбыз. Ана ошондо 2 ай деген да суроонча, даже 1 айга жетпей эле 27 күн, 28 күндө берди да. Кооператив оша билбейт элем негизи башында. Анан силерден кийин интернет каздым да, алсам эл толтура баягы неме болгондар, алдангандарчы. Өзүм жүрөм түштү кайрачы. Жөндөй койсом болмок экен деп, бирок тапшыргандан кийин кантип болсун, жакшы болуп калды. Элдин баары колдонуп калды деп атсам кандай болду экен деп куптунгом, бирок оказывается жакшы экен да. 2 ай деген 1 айга жетпей берди. Башкаларда сунуш кылам. Ким ушундай бир ниет кылган, ойлогон болсо, тапшырса коркпой алсаңыздар болот экен иншалла. Блогер Адилет Али Мыктыбек 29-июлга чейин камалды. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер Адилет Али Мыктыбек 29-июлга чейин камалды. Бул убакта ал номер 21 тергөө абагында болот. Мындай чечимди 1-июлда 1-май райондук соту чыгарган. Блогер 30-июнда Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө кезектеги суракка чакыртылып 48 саатка камалган. Милицияга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Мунун алдында Адилет Али Мыктыбек видео кайрылуу жасап коюлган айыпты четке каккан. Блогер мурдада 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө сурак берген. Апрелде массалык башаламандыкка чакыруу иши боюнча милицияда бир нече жолу суракта болуп, күбө катары өткөн. Адилет Али Мыктыбек Next TV телеканалынын штаттан тышкары кабарчысы жана акыркы бир нече айдан бери Facebook'тагы баракчасынан Бишкектеги митинг пикеттерди түз чагылдырып жаткан. Социалдык тармактардагы пикир үчүн блогердин атайын кызматка жана милицияга суракка чакырылганы көп катталган. 21-июнда жарандык активист Бакмурат Токтогулов социалдык тармактарда бийликти сындаган пикир үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыккан. Быйыл март айында Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү партиянын саясий акцияларын чагылдырып, курч пикирлерин айтып жазып жүргөн Мирлан Ураимов кармалып, кийин эч жакка чыкпоо тууралуу тил каты менен бошотулган. Президент тышкы карызды 1 күн 1 саат кечиктирбей төлөй турганын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2-июлда кабар агенттигине маек куруп, негизинен тышкы карыз аны төлөө жөнүндөгү суроолорго жооп берген. Мамлекет башчы тышкы карыздын төлөнбөй калат деген коркунучка негизи жоктугун баса белгилеген. Эч кандай коркунуч деле жок, 1 күн 1 саатта кечиктирбей төлөйбүз. Буга күчүбүз жетет. Булактарыбыз да бар. Эсиңиздерде болсо, мындан 2-3 жыл мурда ушундай коркунуч бар эле. Баарыбыз тышкы карыздан кантип кутулабыз деп кабатыр болчу эмес белек. Азыр андай коркунуч жок. Камсанабай эле койсоңуздар болот. Эң негизгиси тынчтык болуп турса, баардык карыздарыбыздан өз убагында кутулабыз деген Жапаров. Президент Садыр Жапаров өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун тышкы карыздын кесепети тууралуу айтканын айрым популист депутаттарга эскертүү катары баалады. Мамлекет башчы маегинде азыркы бийликтин тушунда тышкы карыз 1 миллиард 250 миң долларга чейин көбөйдү деп айтылып жаткан маалыматтарды четке кагып, элди расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырган. 1-июлда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков социалдык тармактагы баракчасына тышкы карыз тууралуу жазган үчүн милиция бөлүмүнө жеткирилген. Саясатчы сурактан 2-июлга караган түнү саат 2ден кийин чыккан. 29-июнда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте сүйлөп жатып, эгер Кыргызстан аласадан убагында кутула албаса, айрым объектилерди башкаруу укугу башка бирөөлөрдүн колуна өтөөрүн эскерткен. Ага чейин президент Садыр Жапаров быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө учуру башталганын, алдыдагы 10 жыл насыяларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук түшөөрүн билдирген. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2022 жылдын 28 февралына карай 5 миллиард 182 миллион долларга барабар экени кабарланган. Анын ичинен ички карыз 817 миллион доллар болсо, мамлекеттин тышкы карызы 4,3 миллиард долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички-дүң өнүмүнө карата 53,70% түзгөн. Депутат Маматалиев мындан ары эл өкүлдөрү башкага добуш берип кнопка баса алышпайт. Мындан ары эл өкүлдөрү башкага добуш берип кнопка баса алышпайт. Бул тууралуу депутат Марлен Маматалиев соц тармактагы баракчасынан билдирди. Жогорку Кеңештин регламентине киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө жазды. Эми депутаттар бири-бири үчүн добуш берип кнопка баса алышпайт. Добуштарды эсептөөнү электрондук тутумун, манжалардын тактары жана же беттин геометриясы боюнча таануу функциясын пайдалануу менен ачык добуш берүү болот. Мандатты эл бергенден кийин эл эми кайра артка чакыртып алса болот. Депутаттын позициясына карап мандаты чечилип калбашы керек. Бир мандаттууларга өзүнүн округундагы шайлоочулардын 50%-нын колу керек. Ал шайлоочулар ошол округда 1 жылдай жашашы шарт. Бир күндө кол койгон кишилерди бир аймакка каттатып алыш мүмкүн.
Уюштуруучу топ Юстиция министрлигинен билдирүү калтырышы шарт. Бир мандаттуу округтан 50 миңден ашык кишинин кол топтолуп Жогорку Кеңешке келет. Парламентте комиссия түзүлүп, жалпы жыйында чечим кабыл алынат. Ал эми партия боюнча келген депутаттын мандатын алуу үчүн өлкө аймагындагы 70 миңдей кол чогултулат. Жогорку Кеңешке келгенге чейин партиядагы чечимин чыгарат. Мурда 30 жолу себепсиз ишке келбеген депутаттар мандатынан ажырачы азыр 10го кыскартылды деп жазган эл өкүлү Марлен Маматалиев.